этно залга аябай ылайыгы келип. Район борбору Чаяк айылындагы Таттөбү Турсунбаева атындагы кинотеатрын улуттук стилде жасалгалоо вазифасы жүктөлгөн жергиликтүү сүрөтчү Максат Сапидиновдун айтымында мындагы жумуштар 1,5 жылга созулган. Убакыттын бул аралыгын ал өзүнүн чыгармачылыгынын жаңы этабы катары баалайт. Мурда жалаң гана сүрөт тартуу менен чектелсе, эми кандайдыр бир деңгээлде дизайн өнөрүнүн сырлары менен жакындашты. Ушул панолор 1 жыл мурун жасалган да. Анан бул панолор ордун таппай жүргөн да, такырчы. Көргөзмөлөргө алып чыгып жүргөнбүз, өзүнүн кардарын таппай. Мунун жердиги ошол эски эле палас болчу. Мындай карап көрсөм, фактурасы кызыктуу экен. Бул ошо Союз убагында эле чыккан палас да. Анан ошол паласты экиге бөлүп бир бүтүн. Анан ошо акрил боекторун, анан жана баллончиктеги чачыратып тарткан боектор колдонулуп тартылды. Дуалдары атактуу кино чеберлери Сүймөкул Чокморовдун, Таттөбү Турсунбаеванын элестери түшүрүлгөн сүрөттөр, байыркы кол жазмалар, петроглифтер жана оймо чиймелер менен кооздолгон этно кинозал кадимки эле үй шартындай. Жумшак орунуктар менен төшөктөр экрандагы тасмаларды бутугалды кең кесирчи оюп, ээн эркин көрүүгө сонун мүмкүнчүлүк. Ал эми кардарларга таратылган кымыз, талкан аралашкан бал муздуктардын өзгөчө таттуулугу тамшандырат. Буга айрыкча балдар, кыздар жетин алышпай, кубанычтары коюндарына батпайт. Биякта абдан ылайыктуу экен. Этно залда биякта кооз картинкалар экен. Этно балмуз дагы абдан таттуу экен. Мунун даамы кымыздан, талкандан жасалат экен. Этно зал өтө кооз экен. Отурган жайлары бар экен. Чай чейип кенең отуруп көрүп кетсе болот экен. Тарых беттерин артка барактасак, Жумгал районундагы жападан жалгыз бул кинотеатр 1968-жылы пайдаланууга берилген. Коммунисттик идеология күчөп турган ошол мезгилдерде калкка жакшы эле кызмат кылганы менен өктөмү катал рынок экономикасында эч кимге кереги жоктой кароосуз калган. Бакытка жараша башка маданий объекттер сыяктуу менчиктештирилип кетпегендиктен жогоруда өзүңүздөр баамдагандай экинчи өмүрүн улантууда. Бул жолу башкы басым улуттук каада салттарыбызды жана үрп адаттарыбызды кеңири жайылтууга жасалып жаткандыгы көңүлдү өзүнө бурат. Биздин ошол этнозалга киргенде ал кыргыз жыттанган комната десек болот. Ал жерден кыргыз фильмдери көргөзүлүп жана өзүңүздөр күбө болгондой ошо этнозалыбызда бизде чыгаан инсандарыбыз жана кино жүзүндөгү каармандар да тартылган. Баардан мурда кылымдарды карткан элибиздин баалуулуктарына олуттуу маани берилген мындай этно кинозал Кыргызстанда алгачкы жолу ачылып отурат. Эми анда кыргыз режиссерлорунун эмгектери жана эгемендүү өлкөбүздүн өнүгүүсүнүн урунттуу окуялары камтыган документалдуу тасмалар көрсөтүлүп турмакчы. Бул келечек муунга дагы ошол кинозалдын ичинде ошо этно деп өзү эле айтып тургандай, ошо баардык кыргыздын баалуулугу ошонун баары камтылган. Ошонун баары турат, баары жакшы да ошол болду. Нарын облустук кинодирекциясында мына 4 кинодирекция бар. 4 кинодирекция ошо ат башы Чатыкөл кинотеатры, Ашкордогу Чолпон кинотеатры, аларда иштеп атат. Көрүүчүлөрдү тейлеп атабыз. Жылдан жылга өсүү, өнүгүү деген бар. Акталаада Нур кинотеатры бар. Ал иштеп атат. Жумгал районундагы мына ушул этно кинозалды мамлекет башчыбыздын улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик уңгу жолун бекитүү жөнүндөгү жарлыгында белгиленгендерди жүзөгө ашыруунун мыкты ыкмаларынын бири десек болчудан. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Жумгал району.